Кыргыз элинде элдин башы болбосоң да суунун башы бол деген макал бар. Кыргызстан бийик тоолуу анча чоң эмес өлкө болуп саналат. Ал гидроэнергетикалык даремети боюнча көптөгөн түзөңдүү мамлекеттерден алдыда турат. Мындай чоң ырыскыбызды жана артыкчылыгыбызды пайдаланбасак, кечирилгис ката кетирген болбойбузбу? Кыргызстандын гидроэлектростанциясы өндүрүп жаткан экологиялык жактан таза, арзан электр энергиясы бул жаратылыштын жана эл менен өлкөгө кызмат кылуу үчүн берилген техниканын керемети. Бул нерсе мурунку Кыргыз СССРдеги азыркы көз карандысыз Кыргыз Республикасындагы гидроэнергетикалык тармактын ондогон муундун, миңдеген эмгекчил адамдардын жаратмандык таланттарынын жана санап бүткүс эмгегинин натыйжасы. Үстүбүздө жылдын 22 декабрь энергетиктердин кесиптик майрамы менен баардык энергетиктерди жана балчы электр тармактар ишканасында эмгектенген кызматкерлердин баарын куттуктайм. Баарыңыздарга ишиңиздерге ийгилик, Кудай таалам бөөдө кырстардан тышкары кылып, Бал шаарына, ошондой эле Кыргыз энергетикасына өз салымыңыздарды кошуп жүрүңүздөргө тилектешмин. Балыкчы райондук электр тармактар ишканасы эң алгач 1962 жылы уюштурулган. Ишкана жамааты шаар калкына, жакынкы айыл өкмөттөргө электр энергиясын жеткиликтүү берип, станциялардын туруктуу иштешин камсыздап турушат. Бүгүнкү күндө ишкана тарабынан жалпы 15880 кардар тейлөнөт. Анын ичинен 14411 тиричилик кардарлары, 1469 коммерциялык кардарлар. Бир фазалуу электр эсептегичтердин саны 13449 даана, 3 фазалуу электр эсептегичтердин саны 2962 даананы түзөт. Андан сырткары ишкана балансында 1345 көмөк чордону, 315 чакырым 10 киловольттук аба чубалгылары, 242 чакырым 04 киловольттук аба чубалгылары катталган. Мекемеде жалпы 83 кызматкер эмгектенет. Алгачкы Кыргыз энергетикасынын тарыхына токтой кетсек, 21 февраль 1910 жылы ГРЛ комиссиясы түзүлөт. Башкача айтканда Государственная комиссия электрификации России деп. 1911 жылы ошо комиссиянын мүчөлөрү Кыргыз мамлекетине келип, жаратылыш суу ресурстарынын шарттарын карайт. Башкача айтканда ошол ГЭСтерди курууга жана электростанцияларды, теплостанцияларды курууга кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин комиссия келип изилдеген соң, өзүңүздөр билгендей, бул бизде эң чоң байлык бул суу ресурстары Нарын дарыябыз бар. Нарын дарыя Аллах таалам өзү бир жасап койгондой бир ГЭСтерге курганга өтө лайыктуу. Ошол себептен комиссия мүчөлөрү Кыргыз мамлекетинде ГЭСтерди курууга жакшы шарттар бар экен деген негизде кетишет. Ошол эле 1926 жылы Кыргыз мамлекетинде 7 электростанция ишке берилет. Жалпы кубаттуулугу 404 киловатт болот. Энергетика тармагы өлкөнүн өнөр жай комплексинин негизги курамдык бөлүгү болуп саналат. Мамлекеттин улуттук коопсуздугун камсыз кылууда, экономика тармагын өнүктүрүүдө, элдин жашоо шартында өзгөчө орунду ээлейт. 22 декабрь энергетика кызматкерлеринин күнү катары 1966 жылдан бери белгиленип келет. Өлкө үчүн мааниси зор энергетика тармагына быйыл 90 жыл болот. Бул жылдар аралыгында энергетика тармагында бир катар өсүүлөр менен бирге кыйынчылыктар да болбой койгон жок. 1920 жылдары Советтик республикаларда электр жарыгы менен камсыз кылуу маселеси көтөрүлүп, алгачкы кадамдар ташталган. Башында дизелдик станциялар аркылуу өндүрүлгөн электр энергия завод-фабрикаларды иштетүү үчүн гана колдонулуп келсе, кийин калкка жарык берүү максатында кичи ГЭСтер, ошондой эле жылуу электр борборлору курулуп баштаган. 1923 жылы биринчи жолу көчөлөргө жарык берилген. Ал эми 1930 жылдары азыркы Кыргыз Республикасынын гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгү изилденген. Жыйынтыгында Нарын дарыясында эле кубаттуу бир катар гидроэлектростанцияларды курууга мүмкүн экендигин аныктап чыгышкан.
1934 жылы Балыкчы шаарында алгачкы дизель электростанция ишке берилет. Кубаттуулугу 50 киловатт болот. Ал 50 киловатты бүгүнкү менен салыштырганда Балыкчы электр тармактар ишканасы бир күн, бир саатта керектөөсү 16, 17, 18 миң киловатт болуп турат. Алгачкы дизель электростанция болсо 50 киловатт электр энергиясын берип келген. 1928-1930 жылдары Фрунзе шаарында, Каракол шаарында, Сүлүктүдө, Кызылкыяда электр станциялар ишке берилип баштайт. Фрунзедеги ДЭС-1 жана Аламидин ГЭСтен өндүрүлгөн электр энергияны бириктирип, жалпы элге бериш үчүн алгачкы аба чубалгылар салынат. 6-3 километр узундукта аба чубалгы салынып, ал деген энергетикте сөздөп айтканда постоянный ток менен берилип баштайт. 1934 жылы переменный ток өтүп, алгачкы диспетчерский пункт түзүлүп, ошол күндөн баштап кыргыз энергетикасынын алгачкы күнү деп алгач белгиленет. Учурда өлкө бийлиги тарабынан алгылыктуу иш-аракеттер жасалууда. Алсак, акыркы жылдары бир нече чакан ГЭСтерди куруу иштери колго алынган. Ал үчүн мамлекет тарабынан бардык шарттар түзүлүп жатат. Иш оңунан чыгып, ар кыл кубаттуулуктагы ГЭСтер ишке киргизиле баштады. Өкмөт ошондой эле Союздан калган ири ГЭСтерди модернизациялоо менен бирге аларга жаңы кубаттуулуктарды кошууда. Жалпылап айтканда, кыргыз өкмөтү электр энергиясын көп өндүрүүгө колдон келишинче басым жасап жатат. Бул албетте элдин турмуш тиричилигин жакшыртууга, ири долбоорлорду жүзөгө ашырууга көмөкчү болмокчу. Балыкчы электр тармактар ишканасы 1962 түзүлүп, 1977 жылга чейин Быстровка электр тармактар ишканасынын карамагында болот. 2002 жылы Кыргыз энергиядан бөлүштүрүүчү компаниялар түзүлгөнүнө байланыштуу Балыкчы электр тармактар ишканасы Чыгыш электр ачык акционердик коомунун карамагына өтөт. 2022 жылы бөлүштүрүүчү компаниялардын жоюлуп, биригип баардыгы Кыргыз улуттук электр тармактар ишканасына бирүүгүнүн негизинде Балыкчы электр тармактары кайрадан Ыскөл электр тармактары ишканасынын карамагында болот. Бүгүнкү күндө Ыскөл электр тармактары ишканасынын карамагында. Балыкчы электр тармактары ишканасы электр энергияны берүү жана бөлүштүрүү жүзөгө ашыруучу электр подстанцияларды туруктуу иштешине, ошондой эле үзгүлтүксүз электр энергия менен Балыкчы шаарынын, ошондой эле Улахол айыл өкмөтүнүн жана Торайыр айыл өкмөтүнүн электр энергиясы менен сапаттуу камсыз кылуучу ишкана болуп саналат. Ишкананын өз ишин мыкты билген чыныгы кесипкөй кызматчылары тийиштүү аймактарда катталган авариялык абалдарды жайы кышы күнү түнү дебей ыкчам кесиптик чеберчилик менен сапаттуу жөнгө салып келишет. Ошондой эле трансформаторлорду, электр чубалгыларды оңдоп түздөө, эскилиги жеткен авариялык абалдагы карагай мамыларды, өздөрү чыгарган темир бетон тирөөчтөрүнү алмаштыруу иштерин аткарып турушат. Балыкчы РЭСте эмгектенем. Центральный участокта устат болуп иштейм. Азыркы учурда бизде көмөкчөрдө 773 тейлөө учуру өтүп жатат. Ошол менин кесиптештерим ушул ишкер топтор болуп, суукка, шамалга карабастан ошол жумушубузду уланта беребиз. Андан кошо кетсек, ушу келаткан энергетика күнү кесиптештериме каалайт элем, чынден соолук узун өмүр, Бөдө Ырыстан сырткары. 90 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктап кетет элем.
балчы электр тармактар ишканасында негизинен эки бөлүктөн турат деп койсок болот. Биринчи бөлүгү бул электр энергияны бөлүштүрүп жана оңдоп түзөө иштерин жүргүзөт. Ал бөлүктү балчы электр тармактар ишканасынын башкы инженери Абдыраев Мирлан Дүйшөнбеков жетектейт. Оңдоп түзөө бөлүмүндө жалпысынан штаттык түзүм боюнча 21 адам эмгектенет. Жана алар жылдык план менен иш алып барат. Алардын негизи максаты балчы шаарынын электр тармактарына тийиштүү трансформатордук подстанцияларды, 10-04 аба чуалгыларды оңдоп түзөө жана тейлөө. Урматтуу энергетиктер, урматтуу балчы элесинин жамааты, коллегалар, силерди бүгүнкү кирип келген 22 декабрь кечтик майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ишибизге албан ийгиликтер болсун. Ошо элибизди үзгүлтүксүз сапаттуу электр менен камсыз кылып келатабыз. Ошондо улантып, жакшы сапаттуу ишибизди кыла берели. Балчы электр тармактар ишканасынын сатуу бөлүмүн Абиров Анарбек Болотбеков жетектейт. Ал бөлүм көрсөткүчтөр боюнча областыбызда алдыңкы орунда турат. Жана ал бөлүмдүн милдеттери кардарлар колдонгон электр энергияны жоотусуз кайтарып жана акчаларын 100% төлөтүү болуп саналат. Ушул жылы биз 11 айга 11,3% жоготтуу мерченделген болсо 10,4% менен аткарып 1,9 ашыгын аткарып жетиштик. Жана товардык продукцияны 108%га аткарып, дебитордук карызды 52%га азайтканга жетиштик. Бул ушул биздин жалпы кесиптештердин биргеликте жакшы иш алып баргандыгын айтып турат. Ушу биздин майрамда 22 декабрь жана жакшы бир дата болот. 90 жылдык бул энергетиктердин жалпы кесиптештерге жакшы каалап тилектерди каалап кетем. Үй бүлөлөрүнө тынччылык, чын ден соолук, узун өмүрлүү болсун. Үйлөрүнөн кандай жумушка кеткен болсо аман эсен үйлөрүнө кайтышсын, бөтө кырсыктан сырткары болсун, ишибизде ийгилик арта берсин. Үй бүлөлөрүнө аманчылык, жалпы энергетиктер жүзү жарык элдин астында кызматыбызды кыла берелик. Ар бир үйгө жарык жана жылуулук калат. Жумуш эртең саат 8-де башталат. Жумуш башталганда жылдык план боюнча өзүбүздүн пландарды түзөбүз. Балдар жумуш ордуларына чыгышат. Балчы электр тармактар ишканасынын автопаркында жалпы 14 автотехника бар. Алардын ичинен 4 жеңил автоунаа, 2 спринтер автоунаасы, 1 УАЗ жана быйыл бизге келген манипулятор Донфен, ошондой эле экскаватор автоунаалары бар. Балчы электр тармактар ишканасы дагы бир жолу 22 декабрь кесип майрамыңыздар менен бардык энергетиктерди жана бардык кесиптештерди куттуктайт. Балчы электр тармактар ишканасы Балчы шаарынын элин жана Балчы электр тармактар ишканасы тейлеген айылдарды сапаттуу электр энергиясы менен мындан ары да камсыздайт.